карлар үй деп айтабыз, бирок карлар үй ага жетпейт. Тияка барып, бияка барып жумуш иштеп жүргөн аял экенмин. Анан момундай эмеге туш келгенде анын бирөөсү да жок болуп, эч кимге керегим жок болуп калган ошол жаман экен да. Мен өзүмдөгү болуп атат күнөө. Акча чогултсам болмок экен. Турмушка бир орусга чыккан инвалидтерден мен эле экенмин деп. Согуш убагында да мындай квартирада турган эмес. Брежневке кат жазып атпайбы? Опекунство берди өкмөттөр. 75-ке чыктым. Эми жана международный эмени да алдым. Премияны да алдым. Аяка да барып келдим, Лондондон алгам. Жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандарга саламдарды жолдойбуз. Бул ЛТР телеканалы бүгүн буйруса Ким эле мен ким болдум чыгарылышында көп жылдан бери дал ушул өлкөбүз үчүн эмектенген Асипа апа тууралуу болмокчу. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Буйруса кызыктуу, пайдалуу маек болот деген ишеничтебиз. Мен өзүм болсо Мусаев Асипа, биринчи топто окумайт могун. Эми 75-ке чыктым. Эне атамды айтсам, эне атам эрте жашта каса болушту, экөө атам. Абалы болуп калса болушту. Биздин өзүбүздүн айылдыктан. Бир тууган сиңдилерим калды. Бирөө 4 жашта, бирөө 7 жашта, биринин 14 жашында калды. Анан кийин улуусу эле мен болчумун баштадым. Бирок мен өзүм 65-жылы бүтүп атканда тоже больницага туш болуп калдым. Өзүңүзбү кайра? Тоже авария болуп 65-жылы. Ата энеңиз экөө тең бир учурда каза болушканбы? Ооба. Ар дегенде өзүм аварияда болуп 3,5 жыл жаттым больницада. Больницада бутумда операция жасаттым. Бирок 3,5 эмес, 2,5 жыл жатып больницадан чыкканда мага инвалидностьту берип койду. Анан ошо костыльмен басып калдым. Эми 1 жыл больницадан үйгө чыгып барганда мен өзүмдүн атам совхоздо финансист болчу. Экономист, финансист болуп иштеп жүргөн киши болчу. Анан айтты, сен бухгалтерия гана иштейсиң. Окугансың. Сен анткени башка эмеге эмете албайсың. Уже инвалидность берип койду да мага. Анан кийин дегенде бирок окугум келген жок. Архитектураны жакшы көрчүмүн. Архитектураны эметейин десем болгон жок. Анан кийин мейли эми деп эме финансовый техникага тапшырдым. Финансовый техникумду өттүм, анан бүттүм. Бүткөндөн кийин ошону жаңы эле бүтүп направление берди, как специалист жаңы инвалид деп Бишкекке калтырды. Бишкекке калтырып финансовый бюджетный организация иштеп калдым. Старший бухгалтер болуп келдим дегенде. Анан кийин иштеп жаңы эле бир 2 ай болуп иштеп атканда эне там каза болуп калып, анан кийин мен өзүм да квартирада болуп калдым. Анан азыркы мени багып аткан сиңдим ошондо жаңы эле школду бүтүп эметип аткан. Эмеге келип, шаарга келип, квартира алдык, квартирага туруп. Айылда үйүңүздөрдү таштап бул жака келүүңүздөр? Таштадык, дагы аякта
bir inim turup kaldı. İnim. Biz buyaka gelip men опекунство berdi өкмөттөр. Агесте бирок инвалидке бербеш керек болчу да, эмнегедир мага берип коюшту да опекунство. Анын алдым опекунство алып бакканга мен багып калдым. Квартирада турдум. Где-то баягы министерство финансовый системада турсам, квартирада очередке биринчи майып топко бериш керек да. Советтер Союзунун алдында. Ошол кезде машинада берчи майыптаргачы. Анан эмесем тургузду, бирок тургузуп эметкен мейли артка жылдыра берди да. Мен эме кылып кийинкиде аласың, кийинкиде деп. Анан кийин мен эме кылып бирөөлөр айтты, Брежневке кат жазсаң болот деп. Анан Брежневке кат жазып атпайбы. Жазып алсам бирден кармап алышыптыр. Мен кармап алып анан кийин кайта өзүмө чакырып алып, сен эмне чоң атаңа кат жазып, беребиз да тигүү деди. Анан менде бир эме иштечи. Уже мен главный бухгалтер болуп иштечимин да. Менде бир военный киши келген. İşte pensiyaga жақындағанда пенсия алам деп. Анан ошол киши айтты, давайте мен жазып берем, профсоюздар акта түзүп берсин, мен балам Москвада иштейт. Москвада Кремльдин почтасына салып коет деди. Мейли деп жазып бердим, мен ишенген деле жокмун, салып коюптур. Анан бир күн отурсам эле мен де иштеген кыздар чуркап келди. Аспан сайын там бир эме чоң эме кара машина келди. Бирок та начальник бизде селеликтер бар болчу. Чакырды, зайди ко мне деп. Барсам эле бир аялдар, бир эмелер отурат. Ичинде. Карасам Москвадан бир аял келиптир мага. Эметип алып, жана менин катым менен келип көрүштү. Көрүп эле тиги аял. Как это так? Соғыс уақытында да мындай квартирада тұрған емес деп эле эметип кетип калышты, неме кылып. Анан кийин кайта келип эме иштеп келип жүрүп бир айдан кийин начальник келсем, почталар туруптур эметип каттарды ачсам эле мага уйлайлайса докодун квартира деп жүрөт. Ой, деп эле сүйүнүп, баягыны алып немесем начальник бар тур чуркап оформлять эткин деди. Анан баягы эми ата-эненин орду башкада жашоодочу. Анан алар жок, жоопкерчиликти мойнуңузга алып, аларды баккандагы акыбалды кандай түшүндүрүп бересиз? Ой, ошол кезде билбейтирмин. Сөзүн ачыгы. Азыр ойлосом, вообще жөн эме кылып турмун да. Аларды тамактан ачка кылбай, кийимден эме кылбай, кийимди да кийгизип, мен кийгизип койсом эле, булар ушу менен эме болот экен деп турмун да, чоңоюп кетет экен деп турмун да. Аларды турмушка үйрөтүп, мындай тигиндей деген болбоптур менде. Сөзүн ачыгычы, билбей турмун да. Ошо канча 22 жылдан ашык иштедим. Эмеден Москвадан даже грамота келип аттым. Грамота, что мен жакшы иштейт деп. Бойдоксуз өзүңүз турмушка чыккан. Өзүм каякта эстеген жок ал кезде. Жүрөм, ошентип иним да аялдан, бул сиңдим бу да турмушка чыкты, буга да барып эметип туруп карышты, баары менен чогуу эле. Баарыбыз чогуу эле жашап жүрдүк. 90-жылдары. Өлкөлөр мындайча айтканда, Советтер Союзу бузулуп эле, ар ким өздөрү кетпеди, республикалар. Ошондо кеткенде бул Кыргызстанда эме жок болуп калды. Таптас эле тамак аш деген жок, магазин жок, баары талон менен болуп калды. Эметип, анан ошол кезде эме пайда болду. Кооператив деген. Мындай алып келип кооператив түзсө болот деп. Анан кийин ары кеттим, бери ойлондум дагы эмне кылсам деп болбой жумуштан чыгып алдым. Чыктым дагы эме кылып эметтим. Тиги кооперативге жанагыдай карасам, боундай вязальный машиналар болот го. Вязальный машинаны эметип эле
тиреке бирөөнү алып үйрөндүм. Бесет эткенде гольфу, детский вещилерди өзүм үйрөндүм да дегенде. Үйрөндүм дагы анан кийин эми 12 бурчтук сатып алдым. Эметип сатып аны кооператив ачтым. Бизде Илбирс деген бар го. Азыр деле бар. Алар деген мындай эметет экен, согот экен дагы, анан моментип кесип туруп, ал жагын тастайт экен да, бир жагын кайта тигет экен да. Анан кесиндисин алып туруп, чубап, матайт этип, бири-бирине эме кылып туруп, анан кийин биз машина менен эметип жүрдүк. Согупчу. Канча согуп, анан Россия менен иштеп аттык. Основном Россияга келип алып кетип атты биздин сокконубузду. Детский костюм, гольфу, эмен аябай соктук да. Аяктан алып келем, аялдарга берем. Аялдар үйүнө алып кетет. Ошентип иштедик. Анан иштеп жүрүп эметкенден кийин эле Кыргызстан сразу эле сомго өтүп кетти. Акчаны отуруп эле. Сомго өткөндө аябай кыйналып калдык да. Бир-эки аял келди мага, орус аялдар иштеп. Анан келип бирөөсүнүн бала, эркек баласы бар экен, бирөөсүнүкү кыз экен. Инвалид экен да. Анан мен билген жокмун инвалид экенин, эметип алып ойлодум да, инвалидтерди мен эле экенмин деп. Анан көрсө инвалидтер бар экен да. Анан майып аялдардын коому деп кыргызстан боюнча ачып кеттим да. Ошентип анан иштеп калдым. Анан иштегенди да билбейм да. Бул эмне кылат бул экен деп тиги эмелердин аялдардын чогулушуна барам. Тиягына барып тигини угам, муну угам. Анткенче болбой эле эмеден келиптир, Америкадан чакыруу кагаз келиптир мени. Мага эмеге деп келип тиги форум болуп атты. Майып аялдардын международный форум экен Вашингтонда. Ошол жака чакырып, анан мага тапшырышты. Демек көптөгөн ийгиликтери болгон экен апа. Анан бирок ал убакта ден соолугуңузга байланыштуу муктаждык анча-мынча зыянын тийгизбойчу беле? Эми ал убакта көп сезген жокмун. Багы эми жамбашым иштегенден момундай тепкичтен бутумду эметип алып эле чыгып кетти. Үйдө отургондо жамбашым эмес, кичине белим эметип кыймылдачу да. Анан ылдый түшкөндө акырын тисем менен бутум коленомду бууп туруп, анан ошол көнүп калып эле көп мындай ойлоп отурум, такыр ойлоп отурум. Ал убакта багы иштеп, көпчүлүк багы Асипа деп турган кез болуш керек. Ооба да. Канча жашыңызда турмушка чыктыңыз анан апа? Ошентип жүрө берип. Кеч чыктым, ушу канча экенин айта албайм го дейм. Ошо айттым го турмушка бир орусга чыккам. Анткени себеби адагы партийный жакшы эме болчу. Грамотный эметкен. Эсимде жок эми. Чындап келсе. Бирок кеч чыктым. Кеч чыгып, чыгат белен, чыгайт белен билбейтмин да. Анан тиги жолугуп экөөбүз эметип калгандан эле болбой койду. Экөөбүз курган могу үйдү алдык. Мына бир комната үйдү алып экөөбүз жашап калдык. Ошо менен андан алда мага көп жардам берди. Апа, мисалы үчүн көпчүлүк кыздар, айымдар ушундай болобуз да, кээде үй бүлөнү экинчи орунга коюп, көбүнчөсү жумушка берилип кеткен, жеке нерсебизди көбөйтүп алалы, материалдык байлыктарга жетип алалы деген түшүнүк болот да. Ошондой эле кыздарга кандай кеңеш берет элеңиз? Үй бүлө же биринчи? Мындайча айткандачы, мен возрастым эме болгондо, бизде кыргыздар билесиңер да, бир аз күйөөгө чыкпай калса, ой бүттү күйөөгө чыкпай калды, же балдары үйлөнбөй калса, үйлөнбөй калды деп ушундай эметишет да. Бирок эрте үйлөнгөндө эле эме экен, балдары кыздар да жакшы
үй бүлөнү түшүнө электе, балдар да үй бүлөнү түшүнө электе эрте эметип алып ажырашкандар көп болуп атат. Аны деле көрүп аткандарсыңар. Эми аларга мындай кандай деп айтсам, эми жаштыктардан жастык эле кылып коет. Ошон үчүн кичине үй бүлө эмне экенин билип, анан жанагы үй бүлөнү кургандан кийин бир аз эметкенден кийин ажырашып кеткенден кийин балдарга да эме болот. Балдар болот да. Балдарга да бир топ кыйынчылык болот. Ошон үчүн ошону ойлонуп туруп, өздөрүнүн эмесине карап, шартына карап үйлөнсө дегеним да. Мен ошентип ойлойм, билбейм. Жакшы. Демек кеч болсо дагы эң башкысы тандооң туура болсо, Ооба. Тандоо эң башкысы туура болуш керек. Анан бул маектен сырткарыда сүйлөшүп калдык. Бирок турмушка чыктыңыз, бирок эми Кудайдын ар кандай буйругу болот. Балалуу болгон жоксуздар. Анан баягы майыптар кому жабылгандан кийин эмне жумуш кылдыңыз? Качан жабылды? Жок, жабылган жок. Азыр деле иштеп атабы? Азыр деле иштеп атам. Жалпысынан канча муктаждыгы бар адамдарга жардам бере алдыңыз? Орточо эсеп менен өзүңүз. Көп. Мен биринчи иштеп баштаганда эле министерствода бизде закон жок экен. Майзам жок экен. Эме боюнча майыптарга. Ошонун программасы да жок экен. Ошонун баарын жасаттым. Например, майыптар 5% квотирование рабочие места деп чыгардык. Труд боюнча 5% алыш керек майыптарга да. Анан мен өзүм майып болуп эметип монтип иштегенде мен билген жокмун да. Мен немеме жазып коюптур да. Биринчи топтогу майып иштебейт. Бул эмеге күн жардамга муктаж деп. А мен аны көргөн эмесмин. Бул организацияны түзүп алып иштеп эмес деп, анан баягы закондорду эметип, СНИП деген бар архитектурада. Жана перила, пантустар. Ошол законду алдыра албай эметип, анан майыптарды митингге чыгара койбой атпайбы. Акция кылыпчы. Ошол эле эртеңен таң атпай 2 сом ойгон киши келип эле мени текшерип эле эмемди алып кетип атпайбы. Документин баарын алып кетип эле, анан мени чакырып атты. Мени чакырат. Чакырып мени мында отургузбайт. Көрсөт, сен не имеешь права, мына момундай деп эметип койду. Анан мен эмеге миграцияда бир Урут деген бир келин бар болчу. Жакшы американка. Ошо менен сүйлөшүп аткам. Ошого звонтет, мен милицияда отурам, мени чыгарбайт. Десем, келди бак чуркап келип, мени чыгарды, бирок документин бербей койду. İstebeysin деп. Анан чиле караса бүт майыптар ошентип жазып койбуду. Анан мен өзүм канттык мында, Кант районуна. Анан Кант районуна кантка таналгам да инвалидности. Бардым дагы 2000 сом бердим дагы экинчи группага өтүп кеттим. Биринчи группадан. Анан кече жакында дагы бир майыңыз чыккан. Анан анда көпчүлүгү айтып калышыптыр. Эми бир тууганы деле эртеден кечке карабайт да, баласы жок болсо, мүмкүн карылар үйүнө деле барса, ал жакта мамлекет жакшы карайт беле деген билдирүүлөр калтырылыптыр да, апа. Жок, карылар үйүнө Кудай сактасын. Мен могу иштеп жүргөн убакта мен общественный советте иштеп текшерткенге бир эмес 2 жолу келгем. Ошо карылар үйүн көргөм өзүм. Аякка баргандан көрө мен өзүмдөгү болуп атат күнөө. Акча чогултсам болмок экен. Ошо эметкенде жанагы атайын эмелер бар да. Эметкен караган мондай частныйлар. Ошо эмесин бул. Эми билбейм, айлар жок, сиңдилерим карайбыз деп эле жатат. Кудай сактасын. Эме болуп. Бир туугандар бар. Бир туугандарым бактым да аларды. Ичө алмак салмак эметип атышат. Анан кийин билбейм, может бардыр, ошентип карабайм мындай тигиндей дегенге. Антпай эле жанталашып сууга да жакшы эмете албайм да. Коляскага племянниктеримди деп отургузат, сууга түшүрүшөт,
кайтап келип отуруп коюшат. Таса кармашат, таса. Бүт эмелердин баарын. Анан ыраазымын ага. Билбейм ала. Жаша, азыр биз дагы мынакей көптөгөн жечкенттердин жыйынтыгында көрүп жаткан учурубуз, мындай төшпөлөр көп болсо керек апа дагы. Бул чекесиби? Эме да өкмөттүн сыйын баарын алдым. Сөзүн ачыгы. Өкмөткө рахмат берди баарын эле. Сыйлап жумушумду. Жана международный эмени да алдым. Премияны да алдым. Аякка да барып келдим, Лондондон алгам. Анан кийин момча эме болуп эметкенден кийин момундай эмеге абалга туш болуп калгандан кийин өзүм сездим да, эч кимге керегим жок болуп калат экен. Сөздүн ачыгы эле. Баягы өкмөт убагында жардам берип эметет экен, момундай эмеде эметкен жок. Бирок мен Жапаровго кирип чыккам. Акылбек Жапаровгочу. Бирок жакшы киши экен. Айтты, мынауну момуну оңдоп бергиле. Жана эмеге эметкенге эмесин төлөп бергиле деп. 50 миң берди Жапаровчу. Мен деп жардам болсун деп эметип берди. Анан кийин бирок анын кол алдында иштегендер начар эле болот экен. 5 кол тегиз эмес да апа, ар ким ар кандай мамиле кылышы да толук мүмкүн. Аткарган жок. Кайта кире албайсың да. Бүттү. Ошо. Мүмкүн дагы ушул биздин берүү аркылуу көрүп да калышы мүмкүн. Анан эже азыр эми программабыздын аталышы айтып тургандай эле, ким элеңиз, азыр ким болдуңуз деген суроого жооп алгым келип турат. Бул вопрос аябай эме экен. Кандай десем, ким элем? Бир кезде мындай эметип ойлонуп көрсөм, бир кезде аябай эле чамгырактап жүргөн эле, тияка барып, жумуш иштеп жүргөн аял экенмин. Анан момундай эмеге туш келгенде, анын бирөөсү да жок болуп, эч кимге керегим жок болуп калган, ошол жаман экен да. Бирок бизде баягы айтышат го көбүнчө, момундай кече кичинин эмесин баалап билсе жакшы экен. Өкмөткө айтарым, өкмөткө ушундай карлар деле болот да, мен эле эмесмин да. Ошондойго башка жакта эмелер бар экен, центр бар экен. Ачып койсо болот. Күйрөн жана балдары, кыздары карабайт. Балдар эч ким карабай коет, бар болсо деле. Анан жок болгондордуку деле бар да, жаңгыз мага окшогондор деле бардыр. Ошолордуку ушундай эме түшүп койсо, могу карлар үй деп айтабыз, бирок карлар үй ага жетпейт. Ошондой түшүп койсо, майыптарга, ушундай жаткандарга, ошондо мен пенсиямды берип, ошого жараша эме алат элем. Бирок пенсиябыз аз. Ошондо эме да. Кымбаттуу кыргыз эли, сиздерден канча деген адамдар жардам сурап, ошо сиздердин алган жардамыңыздар менен лечение алып атат, кээ бирөө жакшы болуп кетип атат. Ушундай эмелерге жардам берип турганыңарга чоң рахмат. Мен көп эмеден да көрөм, чындап келсечи. Анан колуңуздардан келсе, жардамыңыздарды берип туруңуздар. Мен ойлойт элем, бул карапайым эл бири-бирин өздөрү эле багып эметет экен. Бизде деген канча деген байлар бар, эмелер бар. Карап көрүп ойлойм, бир көп болсо $1,000, $5,000 жана май ооруп адамдарга жөн эле акча да ошондойду берип койсо болот эле деп ойлойм да. Алар такыр көрбөйбү билбейм. Сиздерден эми жардам сурарым, мен деле сурабайт элем. Айла жок, тун айынан сурап атам. Анткени себеби ушундай эмеге өзүмө акча топтоп турмун, карап турмун. Бир аз токтогон акчаларым бар, операция тияк бияма кетип калды. Ошон үчүн кийинки убакта памперсыма да жетпейт пенсиям. Дарым да кымбат. Ошон үчүн сурап атам. Колуңуздардан келсе жардам бериңиздер.
Barыңızдар, кыргыздар, оорубагыла, ден соолугуңарды карагыла, ичпегиле, тамеки тартпагыла, здоровый образ жүргүлө. Ошондо калкыбыз эметет. Чындап келсе, биз көпчүлүк мени көрөм дагы, азыр оору көп. Аялдар дагы төрөп атканда айтам, карап балдарыңарды жакшылап карап төрөгүлө. Ошол жакшынакай ден соолугу бар балдар төрөп, ошолорду тарбиялагыла. Өзүңүздөр дагы алып жүргүлө. Азыр көп оору.